Саламатсыңарбы? Бүгүнкү өтө турган темабыз тыбыштардын классификациясы. Тыбыштар акустикалык жана артикуляциялык белгилерине карай эки топко бөлүнөт: үндүүлөр жана үнсүздөр. Тыбыштарды мындайча бөлүштүрүү дүйнө жүзүндөгү баардык эне тилдер үчүн жалпы мүнөздүү болгон көрүнүш. Үндүү тыбыштар деп өпкөдөн чыгып келе жаткан абанын күчсүз агымы ооз көңдөйүнөн эч жолтоолукка учурабай, баардык сүйлөө органдарынан туташ чыңалтып, үн түйүндөрүн дилдетүүдөн үндүн жардамы менен пайда болгон тыбыштар. Азыркы кыргыз адабий тилинде 14 үндүү тыбыш бар. Алар: а, е, о, ö, у, ü, i жана созулма үндүүлөр а, о, ö, у, ü. Үндүү тыбыштар төмөнкү 4 белгиге карай классификацияланат. Тилдин горизонталдык багыт боюнча алдыга жана артка карай жүйткүнүшү, тилдин таңдайга карай вертикалдык багыт боюнча көтөрүлүшү же жаактын ачылуу деңгээли, эриндердин катышы, үн узундугу. Тил алдыга карай жүйткүнүп, уч жаккы бөлүгү жогору карай көтөрүлүшү менен ö, ө, ü, и сыяктуу тыбыштар жасалат. Булар ички үндүүлөр деп аталат. Тил артка карай тартылып, анын ортоңку же арткы бөлүгү жогору көтөрүлгөндө а, о, у, тыбыштары жасалат. Булар жоон үндүүлөр деп аталат. Жаактын ачылышына карата кыргыз тилиндеги үндүүлөрдүн составы кең жана кууш үндүүлөр деп эки топко бөлүнөт. Кең үндүүлөр а, о, ö. Кууш үндүүлөр и, у, ü. Үндүү тыбыштар эриндердин катышына карай эринчил жана эринсиз болуп бөлүнөт. Эринчилдер о, ö, у, ü. Бул тыбыштар эки эриндин түтүк формасында болуп, алга карай жүйткүнүшү аркылуу жасалат. Эрин пассивдүү абалда болуп, пайда болгон үндүү тыбыштар эринсиздер деп аталат. Алар а, и. Үн узундугуна карай үндүү тыбыштар кыска жана созулма болуп бөлүнөт. Кыска үндүүлөр а, о, ö, у, ü, i. Ал эми созулма үндүүлөр а, о, ö, у, ü. Алар кыска үндүү тыбыштардан тамгасын кайталоо менен жазылат. Экинчи бул үнсүз тыбыштар. Үнсүз тыбыштар деп өпкөдөн чыгып келе жаткан абанын күчтүү агымы ооз көңдөйүндө кандайдыр бир тоскоолдукка учурап же чыңалган жолтоолукчулукка күч менен жарып же ага сүрүп өтүүдөн үн менен шыбыштардын жардамы менен пайда болгон тыбыштар аталат. Үнсүз тыбыштар төмөнкү белгилери боюнча классификацияланат. Үнстөрдүн жасалышындагы үн менен шыбыштын катышуу даражасы, жасалуу орду, жасалуу ыгы, түгөйлүү, түгөйлүсүздүгү. Үнсүз тыбыштардын жасалышындагы үн менен шыбыштын катышы даражасына карай жумшак, каткалаң жана уяң болуп бөлүнөт. Жумшак үнсүздөр үн менен шыбыштын бирдей катышы менен жасалат. Алар б, в, д, з, ж, г. Каткалаң үнсүздөр жалаң шыбыштын катышы менен жасалат. Алар п, т, с,
ш, ч, q, х, f. Уяң үністер шыбышқа қарағанда үндүн көбірөөк катышы менен жасалат. Алар л, м, н, ң, р, ый. Үнсүздөрдүн жасалуу ордуна карай бөлүштүрүүдө төмөнкүдөй болуп бөлүштүрүлөт. Кош эринчилер астыңкы жана үстүнкү эриндердин бири-бирине кептелип калышы, ошол аркылуу абанын сыртка чыгышына бөгөт болушу менен жасалган тыбыштар. Алар б, п, м. Эрин тишчилер айтылышында үстүнкү тиштерге астыңкы эрин тийишет да абанын агымы бөгөп турат. Алар в, ф тыбыштары. Ушчул үнсүздөрдүн артикуляциясында тилдин уч жаккы бөлүгү активдүү катышып, башкача айтканда абанын агымында тилдин учу тоскоолдукка келет. Алар т, д, с, з, ш, ж, л, н, р. Орточул үнсүздөр тилдин орто бөлүгү катуу таңдайга көтөрүңкү абалда жасалат. Абанын агымына бөгөт болуучу органдар тилдин орто бөлүгү менен катуу таңдайга тийишет. Мындай тыбыштар ый, г, х, ж, с. Түпчүлдөр жасалышында абанын агымына бөгөт болуучу органдар жумшак таңдай менен тилдин арт жаккы бөлүгүнө тийишип жасалат. Мындай тыбыштар к, г, н, х. Үнсүздөрдүн жасалышында база болгон шыбыш анын агымына түрдүү жолтолукка учурашына карай үнсүз тыбыштар жасалыш ыгы боюнча жарылма, жылчыкчыл, мурунчул, капталчыл, дирилдеме, бириккен, башкача аффриката болуп бөлүнөт. Жарылмалар тыбыштардын айтылышында аба бири-бирине кептелип бириккен органдардын эки эриндин, тил менен таңдайдын, тил менен тиштердин арасын жарып өтөт. Абанын сыртка чыгышы кескин тез болот. Аларга б, п, д, т, к келет. Жылчыкчылдар бул тыбыштардын айтылышында сүйлөө органдары тил менен таңдай же тил менен бири-бирине тиер-тийбес болуп жакындашып өтө кууш жылчыкча түзүлөт. Алар в, г, ж, з, ый, с, ф, х, ш. Мурунчулдар бул тыбыштарды айтканда аба мурун көңдөйү аркылуу өтүп, тыбыш сүйлөө органдары бири-бирине кептелип калышы аркылуу жасалат. Аларга м, н, ң тыбыштары келет. Капталчы л тыбышы. Бул тыбыштын айтылышына тилдин учу үстүнкү тиштерге такалып, аба тилдин эки капталындагы ачыктар менен өтөт. Дирилдеме р тыбышы. Бул тыбыштын айтылышында тилдин учу ичке тартылып, катуу таңдайга тийишет да дирилдөө абалында болуп турат. Бириккен үнсүздөр аффрикаталар же болсо буларга ж, ч, с, ш тыбыштары кирет. Бул тыбыштар жарылма үнсүздөрдүн элементи менен башталып келип, жылчыкчылдардын элементи менен аяктала турган татаал жасалыштын натыйжасында болуп саналат. Төртүнчү бул үнсүздөрдүн бөлүнүшүндө кыргыз тилинде түгөйлүү жана түгөйсүз үнсүздөр болуп бөлүнөт. Түгөйлүү үнсүздөр түгөйлөрдүн бири жумшак, экинчиси каткалаң үнсүз тыбыштар болот. Түгөйлөр үнсүздөр оозеки речьте айрым учурларда бирин экинчиси алмаштырып айтыла берет, анткени артикуляциялык жактан бири-бирине өтө жакын кездешет. Алар б, п, в, ф, д, т, г, х, з, с, ж, ш. Калган үнсүз тыбыштар түгөйсүз үнсүздөр деп аталат. Жыйынтыктап айтканда, кыргыз тилинин тыбыштык курамын түзгөн тыбыштар жана фонемалар, алардын бөлүнүшү тууралуу маалыматтар, фонетикалык процесстерди өздөштүрүү жана фонетикалык талдоолор жүргүзүү үчүн керек болгон эң маанилүү элементтерден болуп саналат. Көңүл бургандыгыңар үчүн чоң рахмат.